Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз цитата которуу сабактарыбызды улайбыз. Бүгүн сиздер менен биз окуй турган цитатабыз бул Ибн Синанын цитатасы болот. Бул сөз негизи бул цитата, бул ой, пикир көпчүлүк адамдарга деле таандык, Али радиаллаху анхуга деле таандык кылынган. Негизи хикматтарды окуп атканда негизи ошол адамга деле каралат, бирок адамга деле кароодон мурда көбүрөөк ошол ойдун канчалык даанышман экендиги деле биринчи очередде турат. Эми жакшы бир сөз айткан экен. Ошол сөздү эмне кылабыз? Талкуулайбыз. Ал айтат Ибн Сина: "Акван наси акулан ва азкахум нафсан мен юкаллиму наса ала кадри укулихим." Эми байкайбыз, которобуз, аракеттерине көңүл бурдуңуздар деген ойдомун. Айтат ал: адамдардын акыл жагынан эң күчтүүсү, руханий жактан эң тазасы ал адамдардын акылдарын өлчөмүнчө же болбосо өлчөмүнө жараша сүйлөгөн адам деп айтат. Которулушун байкадыңыздар да, дагы бир эмне кылабыз? Башынан которобуз. Адамдардын акыл жагынан эң күчтүүсү жана руханий жактан эң тазасы ал адамдардын акылдарын деңгээлинче сүйлөгөн адам деп которобуз. Эми буну ыйрообуна келебиз. Ыйрообу акван наси. Аква бул билесиздер исми тафтил. Бул муптада болот. Ан-наси мудоф илейх болот. Бул экөө мудоф илейх болот. Ал эми аклан болсо бул тамйиз болот. Тамйиздин максаты бир белгисиз бир сөз келет, мубхам сөз келет. Ошо мубхамдыкты ачыкташ үчүн ушул сөз келет. Мындай айтканда акван нас дегенде белгисиздик пайда болуп калат. Кандай белгисиздик? Адамдардын эң күчтүүсү. Эмне жагынан? Кайсы жагынан эң күчтүүсү дегенде тамйиз кылып акулан деп насып кылып айтып коебуз. Акыл жагынан. Ошондо которгондо кандай болуп калат? Акыл жагынан адамдардын эң күчтүүсү, акыл жагынан адамдардын эң күчтүүсү ал деп мына бул жактан кетет. Ва азгахум нафсан. Бул деле ошондой эле ыйроптолот. Ва харфу атф. Азга бул фе'л ма жанагы исми тафтил. Бул жакка эле атф болуп атат. Хум исми мажрур жанагы мудоф илейх болот. Нафсан болсо тамиз болот. Муну ушундай эле ыйроптолот да, анан кийин бунун хабары ногул ман болот. Ман бул жерде аллази маанисинде келген. Мындай айтканда бул жанагы исми маусул деп атайбыз буну. Шарт маанисинде келген эмес, исми истифхам маанисинде суроо болуп келген эмес. Бул не аллази маанисинде маусула болуп келген ман бул. Эми айтып атат, ман бул ысым, бул ошол не акванын муптаданын хабары болот. Эми юкаллиму фе'л мудари, ичинде хуа файли бар. Ал манга кайтат. Ан-наса мафулун бих, ала харфу жар, кадри исм мажрур, кадр кайра мудоф болот, укул мудоф илейх болот, укул кайра мудоф болуп, хум кайра не мудоф илейх болот. Дагы бир жанагыны башынан которуп коебуз. Адамдардын акыл жагынан эң күчтүүсү, руханий жактан эң тазасы ал адамдардын акылынын деңгээлине жараша сүйлөгөн адам. Чындап эле жашоодо азыр кээ бир адамдар бар, адамдардын акылына алар түшүнөбү, түшүнбөйбү, акылы жетеби, жетпейби сүйлөгөн адамдар бар. Демек алар мындай адамдардын катарына кирбейт экен. Акылдуу адам, чындап эле күчтүү адам ким экен? Ал адамдардын акыл деңгээлине жараша, алардын деңгээлине түшүп, алар түшүнө ала турган деңгээлде сүйлөй ала турган, жана түшүндүрүп бере ала турган адамдар эң күчтүү адамдар болот экен. Муну ушундай шейхтер. Аллахым берекесин берсин.